Салам туғандар, барыңыздарға игілікті күн қалайым. Мынакей Құдай бұйырса үйлем менен чогуу Америка Кошмо Штаттарында кулпунай тергене келдик. Анан булардын кулпунай терген таласындабыз. Анан кызыгы болсо үйлем менен келип отурам, анан кызыма да жагып атат. Оозго бирди салып, анан мындай челекей бирди салганга дагы жетишип атат кызым. Айтайын дегеним, булар да ушундай бизнес кылып коюптур. Аябай жакшы экен булардын ошол жасап аткан бизнеси. Бизде деле балким ушундай кылса жакшы болобу эле дейм да. Мынау челекке мен киргенге $5 төлөйм дагы. Каалашымча жейм, анан бул челекке кулпунайды терип кетем да. Анан кызыгы эми муну мен $5 базардан деле сатып алмакмын. Мунун баасы ошол базарда $5 турат да, мындай караганда. Бирок бул жакка киргенге $5, анан жегениңди булар эсептебейт экен да. Мына ушундай кылып бизнес кылып атышыптыр. Анан бизде деле ошондой бизнес кылса кандай болот эле деп ойлоп койдум да. Мына арт жакты карасаңыз, арт жактагы талаа болсо, жаңыдан ошо талааны себеп атыптыр, баштап аткан экен. Анан бул жагында болсо, анын нар жагын карай турган болсок, ал жагы жаңыдан өсүп келатыптыр. А бул жер болсо, мына келип ошол кимдердин жегиси келсе, тергиси келсе, балдарын кантип кулпунайды териш керек, кантип өсөт, ошол жөнүндө да бир көргөзгөнгө мүмкүнчүлүк бар экен да. Мына ушундай туугандар. Анан бүгүнкү күндө дагы мындай элдерди кызыктырып, балким булар элдерди кызыктырып алгандан кийин баасын көтөрүп кандай кылат билбейм, бирок кандай гана болбосун, базардагы кулпунайдан даамы аябай ширин экен. Анан Кыргызстанда бир ушу кулпунайдын акесин тааныткан Бекчоро деген иним бар эле. Ошо келсе Америкага боп кетмек да. Анан барыңыздарга ийгилик каалайм. Мына ушундай кыскача кулпунай талаасы Америкада ушундай болот экен.